2022 жылдын 28 ноябрында Улуттук банк башкармасы эсептик ченди 13%га чейин төмөндөтүү чечимин кабыл алды. Бул чечим 29 ноябрдан баштап күчүнө кирет. Бул чечим тышкы жана ички экономикалык чөйрөнү өнүктүрүү шарттарын эске алуу менен кабыл алынды. Эми бул чечимдин негиздерине токтоло кетсек. Азыркы учурда өлкөбүздө инфляциянын деңгээли басаңдоо тенденциясын көрсөтүүдө. Жылдык инфляция 2022 жылдын октябрь айындагы 15,4%дан төмөндөп, 14,5%ды түздү. Ошол эле учурда глобалдуу конъюнктура белгисиз бойдон калууда. Ал эми азык-түлүккө, энергия продукцияларына жана башка товарларга дүйнөлүк баалар акырындап төмөндөгөнүнө карабастан, баалар жогорку деңгээлде сакталып турат. Өлкөнүн экономикасы өзүнүн оң динамикасын улантып жатат. Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча, 2022 жылдын октябрь айынын жыйынтыгы боюнча реалдуу ички дөң өсүштүн арымы 7%ды түздү. Өнөр жай, кызмат көрсөтүү жана айыл чарбасы экономиканын өсүшүнө олуттуу оң салымын кошту. Мамлекеттик чыгашалардын жогорулашы жана акча которуулардын түшүүсү да ички суроо талаптын өсүшүнө өз таасирин тийгизди. Мындай шарттарда Улуттук банктын монетардык саясаты мурдагыдай эле инфляциялык процесстерди басаңдатууга багытталган. Тышкы шарттарга жана жогорку инфляциялык күтүүлөргө карабастан, жүзөгө ашырылып жаткан акча кредит саясаты улуттук валютага болгон басымды азайтууга шарт түзүп жатат. Ошондой эле банк секторунун ресурстук базасын жогорулатуу сыяктуу эле экономиканы кредиттөөнүн өсүшүнө да алгылыктуу шарттар камсыздалууда. Жалпысынан алганда, аталган факторлордун таасиринин негизинде инфляциялык процесстердин басаңдашы 2023 жылы да улантылышы күтүлүүдө. Улуттук банк орун алган жагдайга туруктуу негизде көз салып турат жана зарыл болгон учурда орто мөөнөттүү мезгил ичинде баа туруктуулугун камсыз кылуу максатына жетүү үчүн тиешелүү чараларды көрөт.